Бул тасма үстүбүздөгү жылдын октябрь айында биздин телеканал аркылуу тартылып коомго жарыяланган. Анда канчагалык тургундар жолдун калган бөлүгүнө шагыл төшөө жумушу жүргүзүлбөй иш токтоп калганын айтып нааразы болуп чыгышкан. Арадан убакыт өтүп берилген убадалар аткарылып, бул күнү жолду кеңейтүү иши колго алынды. Азыркы учурда иш жүрүп атат. Калмак Канжыга боюнча былтыр 4 км 500 иш аткарылган, проект боюнча 5 км 200 бияка тапшырма берилген. Ошо боюнча азыр 1 км 200 калган. Ошо боюнча иш алып барып атабыз азыр. Азыр жолду кеңейтип, шагыл төгүп, буйруса bir жуманын ичинде жолду бүтүрөбүз деген үмүттөбүз. Канжыга айылында чындыгында жолдун катаалдыгы жергиликтүүлөрдү түйшөлтүп келет. Кышкысын кар оор түшүп, аймакта каттам элди кыйнайт. Ылайга бөлөнгөн жолдо унаа жүрө албай, оор күндөрдү баштан өткөрүшкөн. Эми болсо иштин башталганына айыл эли кубанып турат. Элдин талабы, суранычы, өтүнүчү боюнча жолду оңдоп берүү, суранычы, кайрылуусу боюнча жол башталды эле. 4,5 километр жол тегизделген. Бул былтыркы башталган иш. Президенттин 5 километр иш чарасына бекитилгенден кийин. Ошол иштер биздин Д31 тарабынан башталып, ошол былтыр 4,5 километр жол ремонт иштери башталып, анан күн кар кыш түшүп кеткендигине байланыштуу туруп калган. Быйыл дагы ошол дагы деле баягы тоолуу жерде жолдун көйгөйү бүтпөйт негизи. Анан ошол быйылкы кышка карата жолдорду дагы бир сыйра кышта эл кыйналбагыдай кылып караштырып алалы деп өтүнгөн элдер бүгүнкү күндө ошол жол дагы улантылып атат. Сузак район аймагында быйылкы жылда ички жана негизги жолдорго асфальт төшөө иши алгылыктуу жүргүзүлдү. 2023 жылда болсо жалпы 70 чакырым аралыкка асфальт төшөлгөн. Үстүбүздөгү жылдын 9 айында 60 чакырым жол асфальтталып ишке кирген. Учурда дагы жумуш ыргагы жүргөн аймактар көп. Азыр мынакей күн сууп келатат. Ошо бир жуманын ичинде баарын жыйынтыктайбыз. Бир болжолу 80 километрге барып калса керек жалпы жолдордун көлөмү. Андан тышкары мына бүгүнкү өзүңүздөр көргөндөй көпүрөлөр, ошо эң негизги ошол Каралма жана Катаранкынын көпүрөлөрү жасалып атат. Анан биз ушул Канжыга жолунда дагы элдин көйгөйү менен бүгүн көрүп таанышып, тапшырмалар берилип, жогорку жетекчиликтен да ошол министр транспортто апсатар токтогулуштун тапшырмасы менен да бүгүнкү жол Канжыганын жолу ушул жалпы узундугу 5 километр болот. Ошо 5 километрдин 2 километри бүгүнкү күндө жолду кеңейтүү, анан кум шагыл төшөө иштери жүрүп атат. Көп жылдан бери көйгөйгө айланган Канжыга айылынын маселеси коюлган тапшырмаларга ылайык ишке ашып жатат. Шарты оор бул аймакта учурда 90дон ашуун кожолук жашап келет. Буйруса бир жума убакыттын аралыгында алар күткөн 1 чакырымдан ашуун аралык жолго шагыл төшөлүп, жолдун жээктери кеңейет. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Сузак району.